Арбаңыздар, назарыңыздарда чактыш көрсөтүүсү биз аптанын ар дайым экинчи күнү адабиятта, ошондой эле тил илиминде болгон айрым бир жаңылыктарды айтып, анын тегерегинде бир талкууларды жүргүзүп келе жатабыз. Мына жакында ушул кыргыздын тил илиминде өзгөчө жаңылык болду десем болот. Айталы физика, математика илимдеринин кандидаты Салморбек Дыйкановдун эзелки кыргыз тамгаларын үйрөнөм деген аттуу китеби жарыкка чыгып, ошол тилчи илимпоздордун арасында бир топ талкууларды бүгүн ушул талкууларга негиз болуп берди. Бирок Салморбек Дыйкановдун атасы Карбоз Дыйканов экенин дагы бүгүн өзгөчө белгилеп коелу деп атабыз. Себеби Карбоз Дыйканов агайдагы филология илимдеринин кандидаты, ошол эле мезгилде мекенчил, ошол өзүнүн доорунда туруп, ошол кыргыздын тамырына, тереңине, ошол эле мезгилде кыргыздын жазууларына өзгөчө маани берген окумуштуу катары бүгүн айта кетели деп атам. Анан раз ушунча болгон соң, кечеги советтик түзүлүштөн эгемен турмушка өткөн соң, бизде ошол кыргыздын байыркылуулугун негиздеген, ошол кыргыздын жазуулары жөнүндө атайын бир илимде жакшы ийгиликтер болду. Айталы 2016 жылы филология илимдеринин кандидаты, ошол эле мезгилде бүгүн ошо Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин кыргыз тили илими кафедрасынын профессору, дагы жолу айтып коеюн, филология илимдеринин доктору Гүлжамал Жаманкулова эжекебиз акыркы бүгүнкү учур менен алып караганда ошо акыркы илим жактаган экен, тил илими боюнча, айрыкча ошо кыргыз жазуулары боюнча. Мен айрым бир эмгектерин айта кетейин. Мына байыркы кыргыз тили. Бул мына кече эле жакында 2016 жылы жарык көргөн экен. Байыркы кыргыз тили. Ошол эле мезгилде мына бул жерде 2 томдук турат. Кыргыздардын жана кыргыз жазуусунун тарыхы 2 томдугу. Андан кийин дагы бир негиздүү бир китеп, мына Алтай тектүү элдердин цивилизациясы. Мына бул дагы ошол кыргыздын өткөн тарыхын тактаган, негиздүү башка окумуштуулардын бир ой пикирлерин негиз түзгөн ушундай баалуу китептердин бири. Бүгүнкү маегибиз мына ушул китептердин тегерегинде ошондой эле Гүлжамал Жаманкулова эжекебиздин ошол илимдеги 2016 жылы жактаган докторлук диссертациясы кыргыз жазууларынын тарыхый өнүгүшү. Мына ушу эмгектин тегерегинде бир кеп калалы деп отурабыз. Биздин көрсөтүүгө мына жогоруда сөз болуп аткан ошо Гүлжамила Жаманкулова эжекебиз негизинен маектин жүрүшүндө ушул эжекебиздин ойлорун ортого салабыз. Анан Гүлжамила эжеке, биздин ушул албетте кыргыз жазууларын биринчи атоодон мурун анын тарыхы дагы маанилүү эмеспи? Анан кийин биз ошол мына китептериңиздин негизинде Орхон Энисей жазуулары көбүрөөк таанылган эмгектер экен. Бирок негизинен адегенде ошо Орхон Энисей жазуусу деп эмне үчүн аталып калган, анын түпкү бир мазмундарын көрүүчүлөргө адегенде чечмелеп берсеңиз, андан ары маегибизди улантсак. Жарайт. Эми Орхон Энисей жазуусу. Бул Орхон Энисей жазуусу 6-кылымдан 10-кылымдарга чейин айрым окумуштуулар пикири боюнча, 11-кылымга чейин бардык түрк уруулары тарабынан колдонулган жазуу болуп эсептелет. Орхон Энисей жазуусу эмне үчүн Орхон Энисей жазуусу деп аталып калган? Анткени бул жазма эстеликтер Энисейден табылган, Энисей жергесинен, анан Орхондон табылган. Ошол табылган жерлерине байланыштуу Орхон Энисей деп аталып калган. Андан тышкары дагы Орхон Энисей жазууларынан башка дагы байыркы түрк жазуусу деп аталат. Эмне үчүн байыркы түрк жазуусу деп аталып калган? Бул жазуулар негизинен Энисейден 17-кылымдын аягында табыла баштаган. Бирин таба баштаган. Андан кийин бул жазууларды чечмелүү
абдан татаал болгон, чечмелей ашкан эмес окумуштуулар. Андан кийин жазуулар Орхондон табылган. Анан 1889 Орхондон табылган эстеликти Томсен чечмелеген. Ошондо бул түрк каганына арналган эстелик болуп чыккан да. Ошондон улам байыркы түрк жазма эстеликтер экен деген пикир пайда болгон. Ошондон улам байыркы түрк жазма эстеликтери, байыркы түрк жазуулары, анан Орхон Энисей жазуулары деген ат менен таанылып кеткен. Бирок илимий изилдөөлөр, андан аркы илимий изилдөөлөр бул жазуулардын бири-биринен мезгили боюнча, мазмуну боюнча, көлөмү боюнча, ошондой эле графикасы, формасы, тамгалардын формасы боюнча айырмачылыктарды көрсөткөн. Бул маселен Томсен, Радлов, Мелиоранский сыяктуу окумуштуулар Орус окумуштуулары изилдеген. Томсен дат окумуштуусу, Радлов немец окумуштуусу. Анан орус окумуштуулары бул жазууларга абдан изилдөөгө абдан баягы белсенип киришкен. Ал жазууларды которушкан, транскрипциясын жазып беришкен. Ошондо ушул изилдөөлөрдүн негизинде бул жазуулардын жанагындай өзгөчөлүктөрү келип чыккан. Маселен, Томсен жана палеографиялык изилдөөлөрүн жүзгөн. Палеографиялык деген кандай? Ошо шрифттерди бири-бири менен салыштырып, алардын мезгилин аныктаган, ошондой эле мезгилин, формаларын. Бул изилдөөлөр эмнени көрсөткөн? Демек, бул жазуулардын, Орхон жана Энисей жазууларынын алфавиттик системасы бир. Алфавити бир негизинен. Бирок айырмачылыктар бар мезгили боюнча. Кандай айырмачылыктар? Энисей жазуулары баягы варианттуу, тамгалар варианттуу, бир тамгада бир нече 2, 3, 4, 5 варианттары болгон. Анан формасы жагынан жөнөкөй формалар, жөнөкөй, баягы примитивдүү. Орхон жазуулар болсо стандарттуу, ошол варианттуу Энисей алфавитинен бирден алган, бирден. Анан бул эмнени көрсөтөт? Энисей жазуулары, энисейликтердин бул жазууну жалпы эл колдонулгандыгын көрсөтөт да. Жалпы эл колдонгон, варианттуу болгон, ал бардык жерден табылган. Мисалын, аска беттеринен, үй буюмдарынан, курал жарактардан, баягы турмуш тиричилик кылган бардык баягы жазма эстеликтерден, ошондой эле маданият эстеликтеринен табылган. Ал эми Орхон эстеликтери болсо баягы кагандарга арналган. Расмий иш кагаздары. Расмий иш кагаздары мамлекеттик деңгээлде колдонулган. Анан кагандарга арналган стандарттуу жазуу. Ушундан улам окумуштуулар алардын мезгили боюнча айырмасын аныкташкандагы Энисей жазууларынын ошо табылган мезгили 5-кылым. 5-кылымга таандык деп бул жөнүндө Томсен да айткан, Радлов да айткан, Малов да айткан. Бул кыргыздарга, энисейлик кыргыздарга таандык. Анткени ошол жерде энисейлер кыргыздарга таандык да. Анткени ошол Энисейдин башкы жана ортоңку жээгиндеги территорияда эзелтеден бери кыргыздар жашаган. Бул жанагы Кытай тарыхчысы Сыма Цзяндын дагы китебинде катталып калган да. Кыргыз жазуулары да? Жок, кыргыздардын ошо Энисейдин башкы жана ортоңку жээгинде жашашкандыгы. Демек, ал жердин жергиликтүү тургундары болгон. Ошондон 5-кылымда дагы ошол эле жерде жашашкан. Анан ошол жерге кыргыздар өздөрүнүн жазмаларын калтырышкан. Анан ушундан улам окумуштуулар айтат, Малов айтат, Томсен, Радловтар айтып атса, ошо бул жазуулар кыргыздардыкы, энисейлик кыргыздар калтырган бул жазууларды деп айтып атса, мен ага ишенбейм, эч кандай негиз жок деп. Ошондо Энисейдеги жазуулар мезгили боюнча 5-кылымга таандык болот дагы, ошол жерде жашаган кыргыздар тарабынан калтырылган жазуу. Ал эми Орхон жазуусу ири эстеликтер, түрк кагандарына арналган. Ал жерде ошол кагандардын туулган жана өлгөн жылдары жазылган белгилүү. Бул 7-кылымда аягы 8-кылымдын башына туура келет. 2 кылым айырма болот. Ошондо 2 кылым айырмасы болуп атат да. Ушул 2 кылымда окумуштуулар айтат, ушул 2 кылымда албетте ал жазуу баягы жөнөкөй формадан баягы стандарттуу типке өткөн, жакшыртылган, өнүккөн, өздөштүрүлгөн жазуу.
Бул тууралуу Малов Бакуда 1926 жылы съезд болгон, Бакуда циркология съезди болгон, ошондо да айтып кеткен. Енисей жазуусу Орхонго караганда 200-300 жыл мурун жазылган жазуу деп. Демек мезгил боюнча ортолорунда 200 жылдай мезгил өтүп атат. Анан енисейлик кыргыздарга таандык экендиги енисейлик жазууларын аныкталып атат. Албетте бул негизинен ушул окумуштуулар енисей жазууларын кимдер окуган? Ошол эле Радлов окуп чыккан, которгон, Малов которгон, окуп чыккан, Мелиоранский ал жазууларды изилдеген, анан алда айткан бул енисей жазуулары архаикалык Орхонго караганда. Алда канча мурунку байыркы жазуу деп. Ушул эле пикирди Малов, андан кийинки Батманов жана башка окумуштуулар ырасташат. Киселев окуу дагы бир топ кыйын болгондугу. Албетте кыйын болгон. Анткени мына 17-жылдын аягынан баштап Енисейде ушул жазуулар, жазма эстеликтер таба баштаган. Анан бул жазуулар кимдики деген суроо пайда болуп, бул жазуулардын кимдин, кайсы элдин жазуусу экендиги тууралуу гипотезалар пайда болгон. Албетте ал убакта Арамей жазуусунан келди, Согду жазуусунан келди деп, ошол жазуудан өздөштүргөн жазуу деп окумуштуулар ар кандай ойлорду айтышкан. Бирок ошо Томсендин ачылышынан кийин 1890 жылы Томсендин ачылышынан кийин бул түрк жазуулары экендиги аныкталган. Бирок түрк жазууларынын ичинен жанагы мезгилдерин, тамганын графикасын, ошондой эле алардын жанагы колдонулушун изилдөөлөр Енисей жазуусунун Орхондон биринчи экендигин, алгачкы экендигин көрсөткөн. Ал эми ошол Енисей жазууларынын жана Орхон жазууларынын шрифттерин, тамгаларын салыштыруу Енисей жазуусунан Орхондуку Енисей жазуусунан өнүккөндүгүн, өздөштүрүлгөндүгүн көрсөткөн. Бул жазуулар боюнча дагы окумуштуулар салыштырган. Мисалы үчүн Кызыласов жана башка окумуштуулар тамгалар салыштырып чыккан. Ошондо мисалы үчүн Кызыласов айтат 88% Енисейден өздөштүрүлгөн жазуулар. Анан чындыгында алфавиттик системасы бир, алфавити бир, ошол эле жөн форма жагынан, формасы жагынан, графикасы жагынан гана айрым өзгөчөлүктөрү бар деп айтышкан. Бул чындыгында эле азыр деле мына ошол Орхон Енисей жазуусу, анан Енисей жазуусу, Орхон жазуусу мына таблицада берилет. Бул Мелиоранскийден бери келе жаткан таблица. Мисалы үчүн могу таблицаны алсак, мынабу биринчи Енисей алфавити жазылган, анан Орхон жазуулары экинчи столбада. Андан кийин транскрипциясы, анан кириллицадагындай окуш керек. Мына ушул жазууларды деле салыштырып көргөн кишиге Енисей жазууларынын негизинде Орхон жазуусу өнүгүп чыккандыгын көрсөтөт. Мына жогоруда айтып өттүңүз, түрк жазуулары деп да аталганда. Эгерде сиз айткандай манын байыркылуулугу 5-кылым Енисей жазууларына ык болуп атса, ошол жака эгерде окумуштуулар айтып атса, анын үчүн түрк жазуулары деп айтылып калды. Жогоруда айтып кетпедимби? Себеби Орхон жазуусу биринчи Томсен тарабынан чечимленди да. 1893 жылы Томсен ошол Орхондон табылган жазма эстеликти чечмеледи дагы. Ал түрк каганына арналган эстелик экенди аныкталды да. Мына ошондон улам баягы бул байыркы түрк жазуусу экен деген пикир калды. Бирок андан аркы изилдөөлөр Енисейдин Орхондон биринчи экендигин, алгачкы экендигин, Енисей жазуулар, Енисей алфавитинин, Енисей жазууларынын негизинде Орхон жазуулары келип чыккандыгын далилдеди. Эми ошо Малов ошол боюнча эмгегин жазып, ошол жазууларды которуп, транскрипциясын берип, өзүнчө изилдөө жазып, бир китеп жазып келген Кыргыз Илимдер Академиясына. 1943 жылы Кыргыз Илимдер Академиясына байыркы кыргыз жазуусу деп кол жазмасын алып келген. Бирок Кыргыз Илимдер Академиясында иштеген окумуштуулардын көпчүлүгү аны кабыл албай коюшкан. Ошондо 1952 жылдагы китебинин баш сөзүндө жазат. Мен Кыргыз Илимдер Академиясына келип, Енисейлик жазуулар кыргыздардыкы деген аныктамама окумуштуулар каршы чыккандарына мен таң калам. Кыргыз окумуштуулар, таң калам жана өкүнөм деп жазат. Эми 43 жылы кыргыз окумуштуулары
эми мынтип айтсак болот. Кыргыз илимдер академиясында иштеген окумуштуулар. Ал өзү атайт, Юдахин да анан Батманов да атайт. Алар мага ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Алар эмне деди? Азыркы кыргыз жазуусу менен ошо Енисей жазуусунун кандай байланышы бар? Кана каяктан окшоштуктарды көрүп атабыз. Ошол керек бизге. Кандайча биз аны айта алабыз? Азыркы кыргыз тили менен салыштырыш керек. Канчалык окшоштугу бар деп. Малов айтат, бул жерде толук окшоштук болушу мүмкүн эмес. Арадан канча кылым өтүп атат. Бирок системасы бир, алфавити бир. Өзөгү. Ошол эле. Ал эми кандай айырмачылык, андан бери канча мезгил өттү? Ал айырмачылыктарды силер тапкыла, силер изилдегиле деп айтат да. Анан ошондо кабыл алынбай калып, ал кол жазманы ал Енисей түрк жазуусу деп оңдоп келет. Анан ошондон баштап дагы Енисей түрк жазуусу болуп аталып калды. Ошо менен кетти. Енисей түрк жазуусу, Орхон Енисей жазуусу деп аталып жүрөт. Ал эми ошол Енисей түрк жазуусу, байыркы түрк жазуусу жана Орхон Енисей жазуусу деп аталып жүрөт. Бирок ошонун ичиндеги кыргыз элинин, енисейликтердин, Енисей кыргыздарынын жазуусу аталбай жүрөт. Мына ушул маселе бар да азыр. Эми Малов өз убагында сөзүңүзгө калдым. Мына сиздин бул жердеги 4 китебиңиз, эмне деген эмгек, эмне деген аракет. Ошол эле мезгилде доктордук эмгегиңиз, кыргыз жазууларынын тарыхый өнүгүшү. Бул мына жылын айталы 2016 жыл кечеги эле. Бул кечеги советтик мезгил эмес, эгемендик жашоодогу эркин жазылган эмгектер деп атам да, чектөөлөрү жок. Ошол мезгилдин саясатына баш ийбеген, ошол мезгилдин саясатына багынбаган. Эми албетте ар бир мезгилден өзүнүн мезгили менен караш керек. Биз ал саясаттан алыспыз. Элимдин тили менен айтканда, мына жогоруда абдан сонун айтып бердиңиз. Енисей жазуулары 5-чи кылым. Жазуу пайда болгонго чейинки дагы жашоо бар да ар жагында. Анан кыргызга таандык экен деген маселен жазууга чейинки мисалы сүрөттөр, анан кийин шарттуу белгилер, анан кийин келип анан эн тамгалар, баягы адам цивилизациясынын өнүгүшүнө жараша анан кийин илим келип чыгат эмеспи? Ошол тарабынан алып караганда кандай? Ооба, эми үчүн албетте бул китептерде жазылган ал. Бул кыргыз жазуусунун тарыхый өнүгүшү дегенде мен Орхон Енисейди эле эмес, андан мурунку жазууларды да талдайм. Сүрөт жазуусу, эн тамгалар, анан шарттуу белгилер менен жазуу. Ал эми Енисей жагынан Енисей Орхон Енисей жазуусу жана байыркы түрк жазуусунун жөнүндө дагы айта турган болсок, албетте бул эмгекте бар, Енисей кыргыз жазуусу деп аташ керек деген. Енисей жазуулары кыргыздардыкы. Бул аныкталган, бул абройлуу окумуштуулар аныктаган. Далилдеген турат бардыгы, бирок жогоруда айтып өттүңүз. Бирок эмне үчүн кыргыз коомчулугуна жетпей жатат? Анткени окуу программасына кирбей атат. Окуу программасына, мектеп окуу программасына, жогорку окуу жайлардын окуу программасына кирбей атат. Ошондуктан бул жазуулар илимий эмгек, монография, ошондуктан аз эле чөйрөгө, илимий чөйрөгө белгилүү, а жалпы коомчулукка жетпей атат. Ошон үчүн биз азыр негизи мамлекеттик тил комиссиясы менен Кыргыз улуттук университетинин ортосунда келишим түзүлдү. Ушу байыркы жазмалар боюнча деги эле баягы окуу процессин, мамлекеттик тил, байыркы жазуулар боюнча келишим түзүлдү. Чогуу иштешели деп. Анан ошол келишимдин негизинде ошо байыркы жазуулар боюнча жарык көрүп аткан жанагы Салморбек Дыйкановдун китеби чыкты. Андан башка дагы китептер чыгып атат. Алфавитке кызыккандар көп экен. Ошолорду апробация кылуу студенттерге. Анан кыргыз жазууларын коомчулукка таратуу боюнча кол коюлуп келишим иштеп атат азыр. Анан ошол келишимдин алкагында университет азыр министрликке, жогорку окуу жайларынын жанагы анан кийин мектептерди тейлей турган министрликке кат жолдоп атабыз окуу программасына киргизүү жөнүндө. Окуу программасында 11-класста мектептерде 3 саат берилиптир. Кыргыздар колдонгон жазуулар деп кош чекип турат да Орхон Енисей, араб,
латын, орус алфавити деп. Албетте бул жерден кыргыз жазуулары жөнүндө эч кандай маалымат жок. Жогорку окуу жайларында деле биздин университетте байыркы кыргыз жазуулары бар, бирок башка университетте кыргыз тилинин тарыхы деген эле сабак өтүшөт экен, ал эми кыргыз жазуулары жөнүндө маалымат жок. Ошондуктан биз азыр ошо министерствого кат жолдоп атабыз. Анан министрликтер кандай чечет, эгерде окуу программасына кирип калса, анда мектепте окуп аткан окуучулар түшүнүк алышат. Кыргыздарда жазуу болгон экен. Өзүбүздүн жазуубуз жөнүндө ооба окуп алсак ооба, эми кыргыздарда жазуу болгон экен, баягы эми кыска бериш керек. Сүрөт жазуусу болгон экен, бул пиктографиялык жазуу деген ат менен белгилүү. Шарттуу белгилер менен жазуу болгон экен, бул идеографиялык же логографиялык деген ат менен белгилүү. Кыргыздын эн тамгалары. Эн тамгалары бул өзгөчө, бул көчмөндүүлүккө байланыштуу пайда болгон. Эн тамгалары бул урууларга байланыштуу келип чыккан уруу белгиси. Өзгөчө мал чарбачылыкка байланыштуу, анткени көчмөндөр, анын ичинде кыргыздар деги эле мал күткөн. Ошо жазма эстеликтерде жазылууда түмөндөгөн мал бар деп. Анткени жана жазма эстеликтерде бул кимдин эстелиги, кыргыз деги эле элге кандай кызмат кылган, кандай байлыгы бар, байлык мал менен өлчөнгөн да. Ошондо түмөндөгөн малы бар дейт. Ошо түмөндөгөн малды белгилөө үчүн эн тамгалар келип чыккан. Анан эн тамгалар муундан муунга эч өзгөрүшсүз берилген. Ошол эн тамгалар жүрүп отуруп кийин энсей жазууларынын негизин түзгөн. Ошондо биздин жазуубуздун башаты байыркы замандарга барат. Ошондо кайсы Байыркы замандарга барат. Эн тамгалар биздин заманга чейинки эн тамгалардын табылышы биздин заманга чейинки кара сук маданияты эстеликтерине барат. Кара сук маданияты эстеликтери биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта. Ошо мезгилге чейин барат. Демек кыргыз жазууларынын пайдубалы эн тамгаларда жатып турат. Энсей жазуулардын пайдубалы ошо энсейге эн тамгаларга барат. Ал эми жазуулар, маселен биз Орхон энсей жазуусу бул фонографиялык жазуу, фонографиялык, тамгалык тыбыштык жазуу, алфавит бирден тамга, бирден тыбыш, бир тыбыш, бир тамга менен белгиленет. Бирок ага чейин бүт эле дүйнө жүзүндө фонографиялык жазууга чейин, тыбыштык тамгалык жазууга чейин же алфавитке чейин белгилик жазуу болгон. Белгилик жазуулар кайсылар? Сүрөт жазуусу, бул байыркы доордо абдан примитивдүү жазуу. Баардык окуялар сүрөт тартып, ошо сүрөттөн билебиз. Бул эмне? Аңчылык санасы, же болбосо согуш, же болбосо адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы белгилер, ошолор аркылуу сүрөт жазуусу да. Андан кийинки шарттуу белгилер. Бул эми сүрөт жазуунан кийинки этап бул шарттуу белгилер менен жазуу. Анда ар бир белгиге шарттуу белгилер алынат, ошол шарттуу белгилер менен окуйт. Бирок шарттуу белгилердин саны абдан көп болгондуктан негизи ошо жазуунун абдан ыңгайлуу түрүн издешкен да. Андан кийин сөздүк муундук жазуу, анан кийин алфавитке өтүшкөн да. Бул алфавит адамзаттын бул эң белгилердин эң өркүндөтүлгөн формасы. Азыр баарыбыз жазабыз. Анан бул эмгектерде да ошо бар. Мурунку жазуулар бар, себеби Енисейдин башкы жана ортоңку аймактарында Асман алындагы музей деп аташат, же болбосо Көрстөн поэзиясы деп атайт Малов. Ушундай эстеликтер абдан көп да, абдан көп. Анан ал жерде сүрөт жазуулар бар, шарттуу белгилер менен жазуу бар, эн тамгалар бар. Мына ошолордун баардыгы кыргыздардын жазуусу, кыргыздардын башынан өткөн тарыхын, тагдырын, көз караштарын дүйнөгө, философиясын, жашоосун, үрп адаттарын баарын ошол жазуулар аркылуу билсек болот. Мынакей жогоруда эм тамгалар боюнча биздин ушул жазуубуздун байыркылуулугу биздин заманга чейинки 1000-жылдыкка кетип атат да, ары. Анан эми бул жерде жана өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз. Биринчи сүрөт болгон, анан кийин шарттуу белгилер болгон, андан кийин эн тамгалар деп. Эгерде шарттуу анан аркы сүрөттөргө барсак, ошол жерде бир кыргыздын бир анча-мынча турмуш шартынын белгилери байкалабы? Албетте. Сүрөт жазуусунан баштап эле адамдар сүрөт жазуусу, шарттуу белгилер менен жазуулардын баары кыргыздардын жашоо турмушун көрсөтөт. Көз карашын, философиясын,
үрп адатын, салтын баардыгын көз алдыга Аңчылык менен кылган. аңчылык сценалар бар. Анан алардын сүрөт жазуусунун сүрөткө түшүргөн, чеккен, эмне менен чеккен, анан ошо сүрөттөрдүн өнүгүү формасы, кийин боек менен чеккен, ошолордун баардыгынан алардын доорулорун аныктоого болот, мазмунун аныктоого болот, кайсы жерде жашаган, эмне оокат кылышкан, эмне менен алектенишкен. Ушунун баардыгы алардын кыргыздардын жашоосун көрсөтөт. Мисалы үчүн малчылык менен малчылык эң негизги малчылык болгон алардын кесиби, ошончо эле дыйканчылык кылышкан, ошондой эле балыкчылык кылышкан, аңчылык менен алектенишкен. Ушунун баардыгы кыргыздардын жашоо турмушун күзгүдөй бизге көрсөтүп турат. Ал эми Орхон Енисей бул жазуулардын эң өнүккөн формасы. Анда бир тыбыш бир тамга. Бирок Орхон Енисей жазуусу дагы фонография айтпадымбы, тыбыштык тамгалык жазуу алфавит. Фонографиянын аралаш системасына кирет. Анткени биздин Орхон Енисей алфавитинде Орхон Енисей алфавити деп жалпы айтып атпайсызбы? Енисей алфавитинде муундук жазуулар дагы бар. Ошондой эле татаал тамгалар да бар. Демек, анда аралаш мурунку, мисалы үчүн, пиктографиялык жазуу, андан кийинки шарттуу белгилер менен жазуу өнүккөн формасы, мына шарттуу белгилерден кийин муундук жазуу. Фонографиянын астында алфавитке чейинки муундук жазуу деген бар. Мына ошонун элементтери да кирген да. Ошондуктан мына жерде жанагы сүрөт, анан шарттуу белги, эмтамгага чейинки. Жок, эмтамгалар деле ошо, эмтамгалар деле биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта, анткени ал параллель эле өнүккөн эмтамгалар. Анткени эмтамгалар кыргыздар канчалык мал күтүп, малдары көбөйгөндө эле башталган. Анткени малды абдан көп мал болгондуктан, мисалы түмөндөгөн мал болгон, көбүнчө кой болгон, уй болгон, жылкы болгон. Адегенде. Кой, жылкы, анан ошолорго белги коюшкан. Себеби анын абдан мыйзам күчтүү болгон да. Мен айтайын дегеним, сөзүңүз каралчы. Жана сүрөт анан кийин шарттуу белгилер деп атпайбызбы? Кыргыз эми байыркы эл деп атап атабыз да. Азыркы кийинки бир тарыхчылардын айтымдарына таянсак, тарых изилдөөчүлөрдүн айткандарына таянсак, бул 7000 жылдык тарых жөнүндө сөз болуп калып атат. Бирок жанагы адамзаттын өнүгүүсү адегенде малга чейинки аңчылык менен оокат кылышканда, ошондо жанагы сүрөттөрдө аңчылыктын көп белгилери, ошо аңчылыктын туюндурган көп сүрөттөр бар да, таштарда. Анан ошого алып караганда, ошону негиздеген ошол кыргыздын дагы бир тарыхы ары жылап эле деген кеп. Ошол боюнча бир илимпоздордун айткандары барбы? Сиздин изилдөөңүздө. Эми бул мындай да, мен Орхон Енисей жазуусун изилдегенден кийин, Орхон Енисей жазуусу бар экен, Орхон Енисей кыргыздардын жазуусу экен. Демек, алфавити бар экен. Енисейликтер алфавити бар экен. Демек, алфавит түзүлгөнгө чейин да жазуу болгон да. Ооба. Себеби алфавитке жетиш үчүн андан баштапкы жазууларын да баштан өткөрүш керек. Же болбосо алфавитти бирөөдөн өздөштүрүп алыш керек. Мисалы, ал эми кыргыздардын жазуусу качан барат, тарыхы каякка барат деп, андан ары изилдегенде кыргыздардын тарыхы менен байланыштуу экен, кыргыздардын жазуусунун өнүгүшү сөзсүз. Анан тарыхый булактарга, маданият эстеликтерине таянганда, бул Афанасьев маданият эстеликтерине барып такалат да. Афанасьев маданият эстеликтери, бул Афанасьев, Андронов, Тагар, Таштык маданият эстеликтери ошол Енисейдин башкы жана ортоңку жерлеринен табылган маданият эстеликтери. Жанагы көчтөндү казганда, ошолордун ичинен тапкан буюмдар, эл колдонгон буюмдар, курал жарактар, ошолордон таап, ошолордун негизинде изилденген даректүү маалыматтар да. Афанасьев маданият эстеликтери биздин заманга чейин 2000-жылдыкта. Ошондо эле ошол кыргыздар Енисейдин, анда эми көпкө чейин кыргыздар башка ат менен аталып келишкен. Гянгун, Сянкун, Гегун деген. Бирок алардын баардыгы кыргыз деген атты билдирери аныкталган кийин. Бул Кытай летописинде да жазылган. Бул аталыштардын баары Кытайдын транскрипциясы менен аталып келген, бирок кыргыз дегенди билдирет. Анан Афанасьев маданият эстеликтеринде эле ошол жерде көк көздүү, узун бойлуу, сары чачтуу адамдар жашаган, дирлендер.
Анан алар ошо малчылыкка чейинки жашоону баштан өткөрүшкөн. Анткени мен бул китептерде ошол ооба Евразиянын ичиндеги көчмөндөр, көчмөндөрдүн ичиндеги кыргыздар каякта жашаган, ошонун баарын мен ошого байланыштуу изилдегем. Анан Алтай элдеринин цивилизациясы да ошо берилет. Евразиядагы көчмөндөрдүн ичинде эрте көчмөндөр доору бар, номадтар доору. Ошонун ичинде кыргыздар. Анан каякта жашаган, ошондо кыргыздардын уруу катары түзүлүп. Мисалы үчүн 3-кылымда, биздин заманга чейинки 3-кылымда Сыматяндын каттоосунда кыргыздар уруу катары түзүлүп калган да. Ага чейин уруу катары түзүлгөнгө чейинки да тарыхы бар да. Ошондо кыргыздардын уруу катары түзүлүү башата Афанасьев маданият эстеликтерине барып такалат. Биздин заманга чейинки 2-миңжылдык. Ал убакта эмне? Афанасьев маданият эстеликтери эмнеси менен белгилүү? Ал жерде жапай айвандарды үйгө үйрөтүү. Бул ошо жана үйгө үйрөтүү мезгили Афанасьев маданият эстеликтеринде башталган. Ошондо койду үйгө кармоо, уйду үйгө кармоо, анан алардын этин пайрлануу, жүндөрүнөн жана башка терилеринен башка үй буюмдарын жазуу ошондон башталган да. Андан кийинки этаптарда ошо маданият эстеликтеринен көрсөткөндөй алардын өнүгүү, мал көбөйө баштайт. Анан уруулар акырындан пайда боло баштайт, жеке менчик пайда болот, уруу пайда болот. Мына ошондо малды көбөйтө башташат. Алар биринчи өнүгүү жолу. Баягы биринчи керектүүлүктөн чыгат да, тамак аш, кийим, үй буюмдарын жасайт, андан кары көбөйтө баштайт. Бул байлык ордуна колдонула баштайт да, ошондо анан эн тамгалар ошондон баштап чыгат. Эн тамгалар чыгат, уруу белгилери катары чыгат. Өзгөчө ошо малчылыкка байланыштырат, окумуштуулардын баары малчылыкта ошолорду белги койгон. Бир уруу экинчи урууга тийген эмес, эгер ал белги турса, анткени мыйзам абдан күчтүү болгон. Андан кийин ал белгилер жеке менчикке өткөн, жана башка аткарган кызматтары көбөйгөн. Жеке менчик, кийин каста белгиси болуп кеткен, жана башка. Бирок эң негизгиси ошо жеке уруу белгиси катары пайда болгон. Бул уруу белгиси эмне үчүн кийинки убакка чейин сакталып келди? Уруу белгиси өзгөрүүсүз берилген муундан муунга. Ал эми жеке менчиктер өзгөрүүгө учурашы мүмкүн. Өзүнүн жеке менчик адамдын өзүнүн каалоосу боюнча кийинки өзүнүн урпактарына өзгөрүп деле бериши мүмкүн, бирок уруу белгиси өзгөрүлбөй берилген да. Ошондо ал даяр эле келатат да, баягы замандардан даяр келатат да. Анан ошондон улам Енисей жазууларынын да негизи кыргыздардын эле уруу белгисинен келип чыккан. Мынакей. Биз абдан тереңдеп барганда өтө эле байыркы болуп кеткенбиз. Өтө эле байыркы. Эми мындай айтканда ал тарыхта эле чыкпай келатат, анткени бул далилденген. Кыргыздар динлиндерден келип чыккан. Кыргыздардын расасы сары чачтуу, көк көздүү, узун бойлуу адамдар болгон. Алар бара кийин гундар келип, гундардын карамагында болуп, анан канча Орто Азиялык элдер менен аралашып, 3-4 кылымдын аралыгында анан баягы европеидтик баш сөөктөр монголоидтик баш сөөктөргө айлангандыгын окумуштуулар баш сөөктөрдү салыштырып момундай көрсөтүп беришет да. Анан качан кыргыздар кыргыз деген атка ээ болушкан, ага чейин Гянгун, Сянгун, Гегун деген аттар менен жашап келишкен. Ошондуктан биздин тегибиз түрк деген ат пайда болгонго чейин, деги эле түрк уруулар дегенге чейин, деги эле байыркы замандарга барат. Бул чындыгында далилденген эле нерселер. Мына ошол мына 2 томдук китепте мен кыргыздардын жазуусун аныкташ үчүн ошол тарыхына да кайрылгам да. Албетте, жазуучунун тарыхы. Антпесе кыргыздардын байыркы жазуусун тарыхсыз изилдөөгө болбойт. Ал эми кыргыздардын байыркы тарыхын изилдөөдө бул жазуулар абдан даректүү маалыматтар болуп бере алат. Эми бул жерде өзүбүзгө кайталы, кийинки доорго кайталы. Кийинки доорго. Биз байыркылуулугун алыбыздын жетишинче айттык, сизге рахмат. Анан Кыргызстандын аймагында деле ушундай жазуулар, тамгалар, жанагындай сүрөттөр, шарттуу белгилер, кездешкен таштар, эстеликтер бар.
Эми мисалы Талас өрөндө айталы, андан башка жерлерде деле көп. Ошолор ушул Енисей жазуулары менен үндөшөбү, окшоштуктары барбы? Талаш жазуулары үндөшөт. Бул талаш жазуулары абдан жакшы изилденген убагында. Талаш жазууларын ошол эле Маловдор, ошол эле чоң окумуштуулар, чоң археологдор келип изилдешип, анан ошо талаш жазууларын Енисей жазууларына бардык жагынан окшоштурушат. Графикасы жагынан, мазмуну жагынан, мезгил жагынан да. Малов айтат, талаш жазуусу 5 кылымга таандык. Эмнеге таяндым дейт. Анткени археологдор жанагы көрсөтөндөрдү казып, ал жерден табылган эстеликтер, ошондой эле жана таш жазуулар, ошолордун баардыгын археологдордун изилдөөлөрүнүн негизинде археологдор ушул жазуулар жазылган буюмдар 5 кылымга таандык деп атат. Археологдорго ошон үчүн ал таянат Малов. Демек, ушул жерде жазуулар, Таластагы жазуулар мен археологдорго таянып 5 кылым деп эсептейм. Анан ал жазууларды эле сагыштырганда Енисей жазууларына окшош болгон. Мазмуну, формасы бардык жагынан 5 кылым. Ошон үчүн Таластагы жазуулар 5 кылым Енисейдеги жазуулар менен толук эле үндөшөт. Ал бардык жагынан далилденген. Анан эми Енисей жазуулары Венгриядагы дагы Енисей талаш жазуулары, Енисей жазуулары Венгриядан дагы бир Николай деген жерден бир кыштактан казына чыкканда, казына. Ошондогу жазууларды окуганда дагы Енисей жазууларында үндөшкөн да. Ошон үчүн ошо венгрлер да биз менен баягы байыркы тарыхы боюнча, байыркы жазмалар боюнча, жазмалар боюнча тектеш болуп кетет. Енисейдин жазмаларына окшош. Ошол жагы да азыр ачык. Ал эми башка жазуулар боюнча азыр Кочкордон да табылып атат, жана башка жактан табылып атат. Бирок алардын канчалык деңгээлде жазуу ошо Енисей жана Талаш жазуулары менен окшош экендиги тууралуу менин кабарым жок чындыгында. Ал эми Кыргызстандан да башка жазуулар абдан көп табылган. Кыргызстанда абдан көп жазуулар табылган, бирок алардын дагы кыргыздарга таандыкпы алар? Мисалы үчүн Саймалы таш абдан чоң. Бирок анын кыргыздарга таандык экендигин тааныш үчүн кайсы кылымга, ошол жерде кыргыздар кайсы жерде жашашкан, кайсы кылымдагы жазуулар бул? Ошол жерде кыргыздар жашаганбы, кыргыздар калтырганбы? Ал кайсы доор менен, кайсы археологиялык эстеликтер менен, кайсы маданият эстеликтери менен, кайсы тарыхый булактар менен тастыкталат? Ар тараптуу караш керек экен да? Бардыгынан ар тараптуу караш керек. Анан Кыргызстандан бардык эле жерден табылган жазуулар кыргыздардыкы деп айта берсек болбойт, аны далилдеш керек да. Жана бардык жагынан тарыхый, археологиялык, маданият эстеликтери боюнча жазуулар менен салыштырып. Бирок таң калыштуусу жанагы Таластагы жазуулардын, тамгалардын ошол 5 кылымга таандык болуп атышы, Енисей жазуулары менен үндөшүп атканы, бул менин оюмча абдан бир чоң жаңылык. Абдан чоң жаңылык. Бул Талас менен Енисейдин байланышы абдан чоң. Ошол Талас негизи абдан байыркы шаар. Байыркы шаар, байыркы тарыхы бар, абдан кызыктуу да. Анан бул түздөн түз байланышын көрсөтүп турат. Енисейликтер менен, Енисейлик кыргыздар менен таластыктардын тарыхый байланышын көрсөтүп турат. Тарыхый байланышын демек ошол жактан байланыш болуп турганда. Бул боюнча биздин элтээрдин ушул тарыхый тарых жаатында бир көрсөтүүлөрдөн кеңирээк токтоло турган бир теманын башы ачылып калды көрүнөт. Бир жолу таластыктар областка баланча жыл деп эме беришкен да. Конференция өткөрүшүп, чоң жыйын өткөрүшкөн. Илимий практикалык конференция. Жок, республикалык деңгээлде областка баланча жыл болду. Ошондо мен баргам атайын. Анан мен пленардык жыйынга сөз сурагам. Силердин тарыхыңар байыркы депчи. Силердин тарыхыңар аябай байыркы, абдан бай тарых, абдан тарыхый мааниси жагынан чоң, жазууга бай, тарых бай, абдан изилдөөгө муктаж тарыхый жагынан дагы жазуулардын өнүгүшү, жазуулар боюнча дагы абдан маанилүү, кандай десем, элим үчүн объект да. Абдан чоң маселе. Анан эми бул ушул Енисей жазууларын
тектеш элдер деп коелучу, Ооба. кыргыздар менен үзөңгүлөшүргөн, үндөш, тектеш, тарыхы дагы бир жакын элдер үчүн, улуттар үчүн ушул Орхон Энисей, жалпы эле айта берели, Орхон Энисей тамгаларын пайдалануу да кыйынга учурабайбы? Мисалы айталы, буга чейин мынакей биздин бүгүнкү жашоодо грузиндер, армяндар өздөрүнүн тамгалары бар, жазуулары бар. Алар деле эл катары өнүгүп келатышат катарда эле. Анан бул жерден баягы түз суроо ушул биз деле ошол Орхон Энисей тамгаларын эгерде мындай пайдалануу же болбосо тарыхын окутууда башка тектеш элдер пайдаланалы десе, анда мындай көйгөйлөр болбойбу, оңой эле болобу деген маселе да. Азыркы учурдабы? Тилдик мындай түзүлүшү боюнча. Эми баягы эмне үчүн түрк тилдүү, эмне үчүн түрк жазуусу деп аталып калды дебедикпи? Ооба. Эмне үчүн түрк жазуусу деп аталып калды? Эмне үчүн Орхон Энисей жазуусу деп аталып калды? Анан эмне үчүн Энисей кыргыз жазуусу деп аталбай жатат? Эми баягы адабияттар ошентип кетти, анан биз аны оңдой албай атабыз да. Анан Энисей түрк жазуусу дагы бир ушул жерден кошумчалай кетсем, түрктөр өзү, түрк 439-жылы Алтайда Ашына уруусу, Чакан Ашына уруусу болгон. 439-жылы Алтайда катталган да, биринчи тарыхы. Биздин замандын. Биздин замандын 439-жылы Алтайда Ашына уруусу, Чакан уруу болгон. Бирок ошо Хеси деген жер болгон, Хесидеги ири уруулардан болгон. Анан тегерегиндеги урууларды бириктирип, бирок 6-кылымдын ортосунда алар жужандарга көз каранды болгон. Бирок жарымына чейин, бирок 552-жылы алар каганат куруп, жужандарды жеңип чыгып, каганат кургандагы ал дээрлик 2 кылымга чейин, 200 жылга чейин жашады. Албетте ички өйдөгүлдөй драмалар болду, бирок 552-жылдан 744-жылга чейин жашады. Анан баягы Энисей алфавитин өркүндөтүп алышты да алар. Өзлөрүнүн тарыхы 439-жылы башталып атса. 552-жылы каганат куруп атат, алар Энисей жазуусун өздөштүрүп, өркүндөтүп Энисей алфавитинен өркүндөтүп, Орхон алфавитин түзүштү, мамлекеттик деңгээлде колдонушту. Анан 2 кылым жашады, 2 кылым мамлекеттик деңгээлде колдонулду. Андан кийин ошол эле Орхон Энисей деп аталган жазуу 10-11 кылымга чейин колдонду. Бүт баардык түрк уруулары колдонду. Бирок баягы башаты Энисейге барып атат. Энисейдин баягы эң тамгаларына барып атат. Ал болсо жабылып аяк боюнча калып атат. Анан эми кийинки тарыхка келели. 18-19 кылымдарда ушу тектеш болуп атат да, бир алфавитти колдонсо. Анан баягы тилдердин классификациясы боюнча түрк тилдери агглютинативдик тил. Агглютинативдик дегени эмне? Уңгуга мүчөлөр улана берет. Сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр улана берет. Мисалы үчүн баш, башкарма, башчы, башка улана берет. Мүчөлөр уланат, анан гармония бар, сингармонизм. Ошого жараша окумуштуулар тектеш тилдүү деп коюшкан бизди. Тектеш тилдүү элдер деп, анан ошондон да кеткен. Анан 19-кылымда ошо тектеш тилдүү элдер деп аталып кетип, анан түркология деген терминди киришкен 19-кылымда. Радловтар анан кирген түркология, ошондон эле тектеш тилдер, тектеш тилдүү элдер, анан түрк элдери деп аталып келишти. Жалпысынан. Түрк элдери, түрк элдери, тектеш тилдүү элдер, тектеш тилдүү элдер деп аталып келет. Түрк элдери деп. Анан эми баягы өзүбүз баягы эми бизди өзүбүз кыргыздар, биздин жазуубуз болгон. Биздин 5-кылымдан 7-кылымга мына Юнус Алиев айтат, 5-кылымдан 7-кылымга, 7 эмес, андан кийинки кылымдарда кыргыз жазуусу болгон. Эгер биз аны өзүбүз айтпасак, биздин кыргыз жазуусу болгон, Энисейде мына эстеликтер турат, мындай деп окумуштуулардын изилдөөлөрүн дагы алдыга алып чыгып, мына биздин өз жазуубуз болгон деп өзүбүз тааныбасак, өзүбүздү өзүбүз көтөрбөсөк, бизди эч ким башка бирөө келип көтөрүп бербейт. Силердин жазууңар болгон. Оңгу жол.
Иә. Оңгу жол дейм. Оңгу Ошон үчүн жолдун бизде тегерегинде башка элдер келип, түрк элдери келип айтып бербейт, силердин жазууңар бар. Башка окумуштуулар келип айтып бербейт. Алар айтып жазып койду, мисалы үчүн дат окумуштуусу, немец окумуштуусу, орустун улуу окумуштуулары жазып койду. Биз ошону дагы колубузга кармап, далилдерибизди алып, өзүбүзгө биздин энисей жазууларыбыз болгон, кыргыздардыкы болгон, ал түгүл ал байыркы түрк элдеринин, түрк тилдүү элдердин, же болбосо байыркы түрк жазууларынын Орхон Енисейдин башатында турат. Биздин жазуубуз болгон деп өзүбүз айтпасак, өзүбүз көтөрбөсөк, жаш муундарга үйрөтпөсөк эч ким үйрөтпөйт. дагы бир жолу ушуну бышыктап айтып койгум келип атат. Сиздин жогоруда айтып өттүңүз, Сергей Ефимович Малов, орус окумуштуусу, лингвист, чыгыштануучу, түрколог. Ушул алып келип 43-чү жыл дедиңизби? 43-чү жылы, 1943 жылы биздин Илимдер Академиясына Кыргыз ССРдин ошол мезгилде. Жок, анда автономдук область болсо керек эле. 43-чү. Анан кандай болбосун, ушул кыргыз илимдерине, Кыргыз Илимдер Академиясына алып келип берип атса. Енисей кыргыз жазуусу деп ооба, алып келди. Енисей кыргыз жазуусу деп келип атса. Эми ал өткөн тарых эми. Бирок канча дагы Анан дәвир жол орчундуу белгилеп койсок. Кыргыз окумуштуулардын көпчүлүгү мага ишенбей койду. Енисей кыргыздар, Енисей жазуулары кыргыздардыкы деген аныктамама ишин каршы болушканы мени таң калтырат дейт. Мынакей. Эң албетте өткөнгө кичине бир аз дәвир жол токтолуп коюп атабыз бышыктап. Эми менин айтайын дегеним ушул тамгаларды эгерде өздөрүн тааный турган болсо башка тектүү элдер, анда сөзсүз түрдө алар дагы кечеги кийинки элдерди айтып атам да, ошондо башка улуттарды, ошондо биздин Енисей кыргыз жазууларына алар таянышат экен да сөзсүз түрдө. Эми ал мен алардын кантип таянып, кантип окуп атканын Сиздин изилдөөңүздөн айтам да, изилдөөңүздө барбы ушундай? Башка элдер, башка улуттар. Башка улуттар эми мына кандай тектеш деп атам да, кыргызга жакын. Мисалы үчүн казактарга абдан эле көп каражат бөлүнүп, алар да өзлөрүнүн жазуусун издеп, байыркылардан издеп атышты да. Анан алардын окумуштуулары ошо Орхон Енисейди абдан жакшы изилдешти. Орхон Енисей жазууларынын фонологиясын изилдешти. Ошондой эле Сартка жолу деген, Аманжолов деген окумуштуулар, алар да изилдеп атат. Таластан жазылган, таластан табылган жыгач таякчаны Аманжолов дагы бир жолу изилдеп, таластан табылган таякча кайрадан бир окуганга да аракет кылып, өзүнүн версиясын берип, ушундай изилдеп атышат да, бирок алар өзлөрүнүн жазуусун тапкан жок да бияктан. Казактын жазуусун тапкан жок, Орхон Енисейден алардыкы жок да. А бирок алар кыргыздардыкы бар деп айтпайт да. Алар өзлөрүнүн жазуусун издейт, өзлөрүнүн жазуусу жок болсо байыркы түрк жазуусу деп эле алар байыркы түрк жазуусу, байыркы Орхон Енисей жазуусу деп эле изилдей берет. Ал эми биздин ошонун ичинде кыргыз жазуусу бар, Енисей кыргыз жазуусу бар экендигин, анын кыргыздардыкы экендигин биз эле айтышыбыз керек. Башка бирөөлөр бизге изилдеп бербейт да. Түрк туугандарыбыздын илимпоздору Түрк туугандарыбыздын изилдөөлөрү, албетте түрк туугандар да муну аябай изилдеген окумуштуулар. Мен бир окумуштунун айткан пикирин айткым келет. Айылмаз деген окумуштуу Енисейлик кыргыздардын 400гө жакын жазма стеликтери бар. Бирок алардын азырынча котормолору гана, анан транскрипциясы ошолор эле изилденип атат деп мен ошо 2011-жылы жазган эмгегимде жазгам. Ал эми дагы көп изилдөөлөр талап кылат, ал чекеси ачыла элек деп жазган да. Анан ошондуктан албетте түрк окумуштуулары дагы бул жазууларды изилдеген. Бирок кыргыз жазуулары деп айтканда, Енисей жазууларынын кыргыздарга таандык экенин эч ким деле таана албайт, анткени эстеликтер турат да. Эстеликтер турат, Арска бетинде эстеликтер турат, Хакасияда музей, Мартьянов атындагы музей бар. Ошондой эле Тала Түздө моло таштар турат,
жазма стиликтер турат. Ал Енисейдеги жазма стиликтерди кыргыздарга таандык экен деген, кыргыздар калтыргандыгы жөнүндө бул талаш деле маселе жок. Негизинен чоң деле талаш туудурбайт экен да. Эми ушул мына сизге чейин эми илимде, тил илиминде бүгүнкү учур менен алып караганда эң акыркы ушул кыргыз жазуулары боюнча анын тарыхына өзгөчө сиңип кирген сиздин докторлук эмгегиңиз да. Андан кийин азырынча жаңылык. Мен сураштырып көрдүм, бирок эмнегедир эч ким айта албады да. Мүмкүн бардыр. Ооба. Эми кыргыз жазуулары боюнча баягы эгемендүү өлкө чейин көп адабияттар жеткиликтүү болгон эмес да, чындыгындачы. Анан Юнус Алиев өз учурунда бир макала жазган. Кыргыз жазууларынын тарыхынан кыскача кабарлар деген. Мына ошондо ал киши айтканда, кыргыз тилинин тарыхы байыркы, кыргыз уруулары кандай түзүлсө ошол эле мезгилдерге барат. Кыргыз тилинин тарыхы байыркы деп. Анан өзү доорлорго бөлүп, кыргыз тилинин өнүгүү доорун доорлорго бөлүп, бул доорлорго бөлүп 10-кылымга чейинкини байыркы кыргыз тили доору деп атайт. Анан кыргыз диалектологиясы деген эмгегинде айтат, кыргыздардын биринчи жазма үлгүлөрү Енисейдеги жазуулар деп. Ошентип айткан. Андан кийин эми бул жазууга 1962 жылы Кадырбек Ашыралиев деген окумуштуу академияда иштеген кандидаттык диссертация жазган. Енисей жазууларындагы уңгу сөздөр деп. Уңгу сөздөрдү 5 тилге салыштырып, анан ошонун ичинен Енисей жазуулары кыргыз тилине өтө окшош деп ошо аныктамасын берген. Бул ошо биринчи диссертация Енисей жазууларына арналган. Андан кийин бул жазууларга ким? Албетте Дыйканов, Яншансин биргеликте бир китеп жазышкан. Анда Орхон Енисей жазуулары, алардын издениши, анан кийин тамгалары, кандай окулушу, ошолор жөнүндө жалпы маалымат беришкен. Андан кийин Дыйканов кыргыз тилинин тарыхынан деген китеп жазган, бирок анда кыргыз тилинин тарыхы, Иран, араб тилинен кирген сөздөр, алардын кандай кирген, кандай сөздөр, алар ошолор боюнча жазган. Андан кийинки тарыхка кайрылсак, Сагал Сыдыков. Бул киши ушул Енисей жазууларын изилдеген. Енисей жана талаш жазуулары деген докторлук диссертациясы. Докторлук диссертациясы 2011 жылы жарыкка чыкты. Бул эмгекте ал 1965-75 жылдагы экспедициялардын жыйынтыктары, анан ошол музейлерге барып кыдырган материалдардын жыйынтыгында ошондой эмгек жазганда, анда 200-гө жакын эстеликтердин кыргызча окулушун берген. Анан ошол китеп ошо Енисей жана талаш жазуулары боюнча жазылган монография, докторлук диссертация. Ошол эле кишинин Сагал Сыдыковдун Коңкобаев менен биргеликте жазган байыркы түрк жазуусу деген да окуу куралы чыккан 7-8 кылымдар. Бирок бул Орхон эстеликтерине арналат. Жана түрк жазууларына арналат. Ошондой, анан азыркы учурда Нурдин Үсеев ошо Енисей жазууларынын лексикасы деп эмгек чыгарган, лексикасын изилдеген да, лексикасы кандай, ошол боюнча эмгеги бар. Анан азыр жаштардан изилдеп атса керек, жаштардагы. Азыр анткени кызыгуу көп Енисей жазууларына. Кызыгуу көп, анан алфавит боюнча Салморбек Дыйкановдун китеби чыкпады, ошого окшогон дагы бир 2 китеп бар. Ошо алфавитти түзүп алып, группа түзүп, топ түзүп алып үйрөтүп атканда айрым бир инсандар бар. Себеби кызыгуу көп экен. Ошон үчүн бул азыр Енисей жазууларына мындай жан кире баштады десек болот да. Албетте, илимдин артында чоң түйшүк. Мына 4 китебиңиз эмне деген кыргыз үчүн чоң байлык. Анан баягы бизге бөлүнгөн убактагы согуна чыгып баратат. Ошон үчүн сизге бир суроо. Бул сиз өзүңүз тил илиминин кызматкери катары, тилинин өкүлү катары азыр эми жогорку окуу жайында сабак бересиз да. Анан студенттерге ушул биздин жогоруда айтып өткөн Енисей жазуулары жөнүндө айтып атасызбы? Алар кандай кабыл алат кийинки муун? Ооба, бул биринчи мен классикалык тил, байыркы түрк тили деген сабак
өчүмүн да. Азыр эми классикалык тил эми ошону Енисей кыргыз жазуусу деп өзгөртүш керек деп маселе коюп атам. Эми Енисей кыргыз жазуусу деп. Себеби өзүбүздүн жазуубузду жакшыраак билели. Анан студенттерге адегенде ишенбей келишет алар. 1-2 саат ошолорду ишендирүү үчүн кетет. Анан кийин алар аябай кызыгып калышат. Бул жазуулардын кыргыздардыкы экендигин, анан бул алфавитти салыштырабыз. Салыштырып, Енисей, Орхондукун салыштырып, алар окшоштуктарын таап чыгат, таң калышат анан. Баланча процент окшош экен, баланча проценти баланча жерлеринде формасы бир аз өзгөрүп калыптыр деп өзүлөрү изилдеп, өзүлөрү жазып, анан өзүлөрү тамгаларды үйрөнүп, жазып, өзүлөрүнүн өмүр баянын эле жазбастан кеңири пландагы тексттерди жазып үйрөнүп калышат. Оңдон солго же солдон оңго жазып атчыбыз? Оңдон солго. Биринчи мен солдон оңго жаздырып үйрөтүп аткам, анан дароо эле оңдон солго жаздырып атам. Эми азыр шрифт солдон оңго, оңдон солго. Оңдон солго. Бирок азыркы биздин жазуубуз солдон оңго да. Ооба. Анан азыр шрифттерди дагы мындай иштеп чыгышыптыр. Азыр эми колго жазып үйрөнүшөт, анан шрифттерди дагы биринчи колго жазып үйрөнүшөт, анан шрифттер менен компьютерге түшүрүп, ал боюнча дагы азыр иши кылып студенттер абдан кызыгышат, үйрөнүшөт, жазып калышат. Кабыл алуусу жакшы болуп атат. Абдан жакшы, анан болгондо дагы жеңил кабыл алышат. Биринчи коркушат, абдан кыйын экен деп, бирок абдан жеңил. Анткени бул жазуулардын касиети бар. Анткени эн тамгаларды койгондо алар ошо тамгалардын коргоочу, сактоочу, анан ушундай бир касиеттер болгон да, касиеттүү тамгалар булар. Ошон үчүн Гүлжамал эжеке, убактыңызды бөлүп, анан мындай эмгектериңизди көтөрүп, биздин студияга келип, кенен кыргыздын тарыхын, анан кийин кыргыздын жазууларын журулуштуруп, мазмунду маяк куруп бердиңиз. Сизге бекем ден соолук каалайлы. Ушундай кыргыздын кыйын кыздардын катары өсө берсин. Сизге бекем дабыр жолу бекем ден соолук. Анан ошол илимдеги жолуңузга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Көрүшкөнчө аман бололу.